Ушундай бир айылда эки дос бар экен. Биринчи досу экинчи досунун үйүнө барып, эшигин тыкылдатып, "Досум, жүрбөйсүңбү мечитке?" десе, ал досу "Досум, мен бара албайм" деп башка бир шылтоолорду айтат экен. Эртеси дагы барат экен, дагы башка нерсени айтат экен. Эртеси дагы барып тыкылдатат экен. "Досум, мен бара албайм, убактым жок" дейт экен. Күндөрдүн бир күнү ошол айылдан бирөө келип, "Эй, сенин досуң мечитте биринчи сапта турат го" десе, жанакы биринчи досу сүйүнгөнүнөн мечитке чуркап барып караса, жанакы досу биринчи сапта имамдын алдында муздак семоттун үстүндө табытта жаткан болот экен. Ошондуктан ошол досу ошол жерде мөлтүрөтүп көздөрүнө жаш алып айтыптыр: "Эй, досум, мен сага айткан элем, имамдын артына келип намаз окуп кал, болбосо имамдын алдына чыгасың" деп. Мына бүгүн ошол күн келди" дейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, денебизде жаныбыз барда имамдын артына келип намаз окуп алсак, бир күн болбосо бир күн имамдын алдына чыгабыз. Ал күнү намазга өтө кеч болуп калат. Ошондуктан буну акыреттик досторуңузга жиберип коюңуз. Алар дагы намазга келсин иншалла. Өмүр кыска.